Барыңыздарга кутман күн достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен бир жасагандан аябай даамдуу болуп чыга турган пирогдун рецепти менен бөлүшмөкчүмүн. Эгер видео сиздерге кызык болсо, акырына чейин көрүп мен менен бирге болуңуздар. Рецептти жоготуп албоо үчүн менин каналыма жазылып, коңгуроо белгисин басып коюңуз. Керектүү азыктардын тизмесин описание бөлүмүнөн таба аласыздар. Пирогдун камырын даярдоо үчүн бизге бир куту коюулатылган сүт керек болот. Идишибизге баарын куюп алабыз. Үстүнө бөлмө температурасында турган 4 жумурткабызды чагып алабыз. Венчиктин жардамы менен толуктай аралаштырып алдым. Массабыздын үстүнө 20 грамм өсүмдүк майын коюп, дагы жакшылап аралаштырабыз. Электен өткүзүлгөн унубузду жана көптүргүчтү кошуп, жакшылап венчиктин жардамы менен аралаштырабыз. Достор, менин каналымда мындан башка да үй шартында тез жана оңой жасала турган пирогдордун торттордун рецептери бар. Эгерде сиздерге кызык болсо, кирип көрүп чыгыңыздар. Пирогубуздун камыры даяр болду. Эми формабыздын ичине пергамент кагазын төшөп, камырыбызды куябыз. Пирогдун ичине өз каалоолоруңуз боюнча жаңгак, мейиз кошуп жасасаңыздар болот. Мен камырдын жартысын куюп алгандан кийин жууп тазалап алган жаңгак, мейиздерди кошуп, андан кийин калган камырды куюп, үстүнө жаңгак, мейиздерден калганын дагы себелеп алдым. Жаңгак, мейиз кошуу милдеттүү эмес, эгерде сиздерге даамы жакпаса, кошпой өзүн да жасасаңыздар, пирог аябай даамдуу чыгат. Пирогубузду алдын ала 180 градус кызытылган духовкада 30-35 минуттан аралыгында бышырып алабыз. Ичинин толуктай бышканын жыгач таякчанын жардамы менен текшерип алсаңыздар болот. Мынакей достор, 35 минуттан ичинде менин пирогум ушундай кып-кызыл табит ачарлыктай болуп бышып чыкты. Пирогубуз аябай бийик болуп көтөрүлгөн жана ичи толуктай бышкан. Азыр сиздерге ичин кесип көрсөтөйүн. Достор, сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Эгер видео жакса, лайк басып, комментарий жазып кетүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова.